Саламатсыздарбы? Google Classroom'da онлайн сабактарды кантип өтөбүз, балдарга тапшырмаларды кандай беребиз. Ошол жөнүндө сабак болмокчу бүгүн. Анын үчүн биз өзүбүз түзгөн аккаунттун жанында 9 чекитке келебиз. 9 чекитке келсек, Play, Disk, Почта дегенде турат. Төмөн жагына түшсөк, класс деген бар. Класс дегенде эки жол бассак, мына жерде бизге Google Classroom ачылат. Продолжить. Продолжить басабыз. Мына жерге плюс белгини басабыз. Плюс белгини басып, создать курс деп алып, мына эрежесин окуп, мына жерге галочка коюп, продолжить деп алабыз. Название курса. Информатика. Раздел 9 класс. Предмет информатика. Аудитория 9 класс. Создать деп алабыз. Бул жерде окуучулардын электрондук почтасына ар кандай тапшырмаларды берип, биз ошол тапшырмаларыбызды электрондук Google Classroom'да текшерип алсак болот. Минекей бизге мындай терезе пайда болду. Мына жерде рекламаларга окей деп жооп берип коебуз. Мына тапшырмаларыбыз. Мына жерде теманы өзгөртүп алсак болот. Мына сүрөтүн выбрать тему десек, мына жерде ар кандай сүрөттөр келет. Мына жерден карап туруп, өзүбүзгө жаккан теманы мындан дагы выбрать тему деп коюп алсак болот. Өзүбүз дагы мына загрузить фото деген жерден фото жүктөп алсак болот. Бул жерде бизде мына терезе лента бөлүмүндө мына терезе ушундай көрүнөт. Анан заданияда окуучуларга тапшырмалар берилет. Пользователи мына Малика Аскарова мугалимдер, мына жерден дагы башка мугалимдерди чакырып кошуп алсак болот сабагыбызга. Участие деген жерге, мына жерге окуучулардын электрондук почтасын жазабыз. Электрондук почтасы ар бир окуучунун телефону бар окуучуда электрондук почта сөзсүз болот. Бажматова Оксана 051 собачка gmail.com. Мінекей пригласить деп алабыз биз. Приглашение отправлено деп келди бизге. Эми бул жерде мына оценки, бул жерде баллоо. Буларга кийинчерээк токтолобуз. Мына жерде настройкага кирсек, сведение курсы, курсубуздун аты, аудитория, предмети камтылган. Бул общийде мына жерде курстун коду, мына жерде курстун коду. Эми аркага кайтсак, бул жерде курстун кодун кандай кылып беребиз окуучуларга. Мына лентага киребиз. Мына лентада мына жерде көрүнүп турат. Пользователь деген жерге кирсек, курстун кодун дагы азыр кийинчерээк жөнөткөндү үйрөтөм. Азыр мына жерде окуучуларга тапшырма беришибиз керек. Заданияга киребиз да, создать задание дегенге киребиз. Создать задание кирип, мына жерге темабызды жаза алабыз, тапшырмабыз. Google сервистери деп жазайын мен. Google сервистери. Мына жерге жазсак да болот, инструкция, жазбай койсок деле болот. Мына жерге добавить этебиз. Google дискибиздеги маалыматтарды добавить этип койсок болот, ссылка кошуп койсок болот. Мына жерге биз Google деген ссылканы ала турган болсок, мына жерге ссылка пайда болду. Ошо ссылканы көчүрүп туруп, ушул жерге ссылкабызды коюп, добавьте ссылку деп кошуп алсак болот. Дагы бул жерде файл менюсунда бул жерде биздин ноутбугубуздун ичиндеги болгон маалыматтар ушул жерде. Кааласак сүрөт кошо алсак болот. Кааласак ар кандай PDF документтерди, Word документтерди,
презентацияларыбыз болсо презентацияларыбызды ушул жака жүктөп алсак болот. Мен азыр мына бир презентация жүктөп коеюн. Мынакей жүктөлүп атат. Дагы бул жерде добавить этип туруп, мына жерде YouTube'га кирип, YouTube'га өзүңүз каалаган нерсени издеп, мисалы үчүн өзүмүн Оксана Байматованын YouTube каналына кирем дагы. Бир маалымат издейм, видео YouTube каналдан. Тезирээк жүктөлчү маалыматты жүктөп коелу. Мына добавить этип кошуп койсок, мынакей биздин тапшырмалар ушул жерде бардыгы турат. Эми мына жерде создать дегенге кирсек, документ, презентация, таблица, рисунка, Google формада ар кандай форма онлайн тесттерди түзүп койсок болот. Бул жерде участие деген могут просмотреть файл дейт. Бул жерде мына файлыбызды көрсө болот, катышуучулар редакторлук оңдосо болот, копия кылып алса болот. Эми бул жерде бизде все учащиеся деген мына жерде катышуучуларды белгилеп алабыз. Мына жерде баллын белгилейбиз, срок задачи. Срок задачаны мына жерде белгилеп коюп алсак болот. Мисалы үчүн 28 мартта саат 11:00 чейин тапшыргыла деп турган болсок, мына жерге тема коюп алсак болот. Мына жерге критерий оценки. Бул жерге критерий оценки, создать критерий оценки дейт. Мына жерге аткаруу шарты, описание, эмнени аткарса болот, толук аткаруу дейли. Мына жерге количество баллов 100 балл, название уровня эң жакшы десек, мына жерге бардыгы туура. Мына плюс белгисин коюп, дагы критерийлер жазып алсак болот. 90 балл. Жакшы. Туура деп туруп, дагы ушундай кылып туруп критерияларды кошуп алсак болот. Мына жерде использовать систему баллов деп туруп, мына жерден чыгып кетсек да болот. Эми бул жерде отменить этип алсак болот. Азыр мына жерде сохранить этип алайлы. Мына жерде сохранить эткенде мына жерге балл коюшубуз керек экен. Мынакей биздин тапшырмабыз сакталып калды. Эми создать задание дегенге киребиз. Окейди басып алабыз. Окейди басып алсак, мына жерде срок сдачи. Мына жерде окуучулар тапшырма берилгени, мына жерде азыр эч ким тапшырма тапшыра элек. Мына жерде бизге тапшырса ушул жака көрүнүп турат биздин тапшырмаларыбыз. Ал эми мына жерде тапшырманын башында биз катталганыбызда плюс белгисин көргөнбүз го. Окуучуларга жөнөтө турган болсок, Google Classroom дегенге киребиз. Google Classroom дегенге кирип, Google Classroom'га кирип туруп, ошол жерде плюс белгисин баскан жерде присоединиться деген жер болот. Ошол жака киребиз дагы. Ошол жердеги тапшырмасына, мисалы үчүн, ошол жердеги тапшырмага кошулуп алса болот.